Академик Муса Мурза Пайызович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде апта ичинде болуп жаткан жаңылыктар топтому менен эфирде Ош Тунун жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Нурис Абдиев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетинин жетекчилиги жана жалпы жамааты окуу жайда эмгектенген карыларды карылар майрамы менен куттукташты. Окуу жайдын жетекчилигинин катышуусунда чек ара кызматынын өкүлдөрү менен алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген студенттер жолугушту. Биздин окуу жайга Түштүк Корея мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Ха Те-йок мырза келип, мындагы Корея борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып кетти. Университеттин Пафтас багыты жана технологиялык колледждин информатика багытында билим алып жатышкан студенттер үчүн атайын адистер келип лекция окушту. 5 октябрь мугалимдер күнүнө карата биздин окуу жайда майрамдык салтанат өткөрүлдү. 1 октябрь эл аралык карылар күнү. Бул күндү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы 1990 жылы расмий майрамдардын катарына киргизген. 28 жылдан бери кыргыз эли бул майрам күнү карыларга жылуу сөзүн айтып, жакшы тилектерин билдирип кадырлап келет. Көп жашап, көптү көрүп, турмуштук тажрыйбага тунган аталар менен апалардын тунук акылы, көсөмдүгү, каният сабыры ар дайым кийинки муун үчүн улуу сабак болуп келгендиги элибиздин каада салтындагы өрнөктүү жөрөлгө. Биз мындай тарыхыбыз менен сыймыктанууга толук акылуубуз. Ош технологиялык университетинин жетекчилиги жана жалпы жамааты окуу жайдагы ардагерлерди куттукташты. Аларга арналып атайын сый тамак уюштурулуп, маанайды көтөргөн жагымдуу ыр бий менен коштолду. Ош технологиялык университети дагы өзүнүн өнүгүүсүндө көптөгөн инсандардын өмүрү, билими менен көптөгөн ийгиликтерге жетишип келди. Бүгүн аларды жетекчилик куттуктап, ар бирине ардак грамоталар менен баалуу белектер тапшырылды. Бизди сыйлаган ушул Ош технологиялык университетинин ректорат жамаатына, профсоюз комитеттерине, ошондой эле жаштар комитетине терең ыраазычылык билдиребиз. Акыркы убактардагы жогорку окуу жайларындагы билим берүү реформаларына ылайык башка өлкөнүн жараны өзү каалаган учурда мүмкүнчүлүгүнө жараша биздин өлкөгө келип билим алып кетүүлөрүнө шарттар түзүлгөн. Ал эми бул көрүнүш сөзсүз түрдө миграция жана чек ара кызматтары менен тыгыз байланышкан. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан башка өлкөнүн жарандары үчүн аталган кызматтардын атайын өкүлдөрү келишип, аларга жергиликтүү мыйзамдар, алардын укуктары жана милдеттери тууралуу кеңири маалыматтарды беришти. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аймагынын чектерин аныктаган тилке жана ал тилке боюнча өтүүчү тик бет, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү өкүм сүргөн мейкиндиктин чеги. Адамдардын мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү Кыргыз Республикасы мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык белгиленген жана ачык өткөрүү пункттарында жүргүзүлөт. Өткөрүү пункттарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилет жана Кыргыз Республикасынын аймагына кирүү же Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгуу укугуна жарактуу документтердин Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде каралган документтердин болуусу адамдарды чек ара аркылуу өткөрүүгө негиз болуп саналат. Силер же мыйманга же бир маракеге келип кетишиңиздер болот, визасыз. Бирок бул жакта узун мөөнөткө жашап жана окуп атканда сөзсүз бул жакта виза алыш керек, окуу визасы. Окуу визасын алгандан кийин эч кандай проблема болбойт. Бул жакта 1 жыл бою Кыргызстан мамлекетинде сиздерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Визасыз режим Кыргыз Республикасы тарабынан жарактуу деп таанылган. Документтердин бири боюнча, эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкалар каралбаган болсо, чет мамлекеттердин жарандары визаны жол-жоболоштурбай туруп Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүгө, чыгып кетүүгө, транзит менен жүрүүгө, орун которууга жана болууга укук берген режим. Ал эми виза чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын паспортунда же Кыргыз Республикасында колдонуудагы жарактуу документинде Кыргыз Республикасына кирүүгө, анын аймагында болууга жана Кыргыз Республикасынан чыгып кетүү жана транзит менен өтүүгө уруксат берүүчү белги. Визанын бирдиктүү мамлекеттик стандарттуу формасы сүрөттөлүшү болот. Бирдиктүү мамлекеттик стандарт, анын формасы жана сүрөттөлүшү Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилет. Ошол соглашениени карайбыз, ошол соглашение негизинде виза керекпи, керек эмес, биринчи ошону карайбыз. Виза керек эмес. Например, Өзбекстан 60 күн үчүн биз 60 күндөр өтүп кетсе, уже бизден келип кайра чыгарбайбыз, биз чыгарбайбыз буларды чыгарып. 60 күн өтүп кетсе, ал уже выездная виза деп. Категории визалар бар. Однократная, двукратная, многократная. И выездная деген бар. Кирүүгө, чыгууга да.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына алай Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүгө уруксат берилбеген чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн тартиби белгилениши мүмкүн. Жөнөкөйлөтүлгөн тартиптеги өткөрүү пункттарында өткөрүүгө уруксат берилген товарларды алып келүүнүн, ошондой эле алып кетүүнүн тизмеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аныкталат. Биздин окуу жайга Түштүк Корея мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Хатеёк мырза келип, мындагы Корей борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып кетти. Аталган борбор мындан бир нече жыл мурун эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык студенттерге корей тилин жана маданиятын үйрөтүү максатында ачылган. Ошондой эле эки өлкөнүн студенттерин тажрыйба алмашууга жана билимдерин өркүндөтүүгө шарт түзүлгөн. Бул борборго элчи атайын иш сапар менен келип, анын ишмердүүлүгү менен кеңири таанышып чыкты. Алгач университет жетекчилиги менен жолугушуу болуп, мында эки тараптуу кызматташуунун алкагында бир нече маселелер талкууланды. Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн катарын толуктаган Түштүк Корея мамлекети биздин өлкө менен ар тараптуу тыгыз байланышып келет. Анын натыйжасында эки тараптуу кызматташуу билим деңгээлин жогорулатууга дагы багытталган. Элчи мырза борбордо билим алып жатышкан бардык окуучуларга жана студенттерге корей алфавити боюнча сабак өтүп, бардык корей тилин үйрөнүүчүлөргө ийгилик каалады. Программа бул маселенин чечилишинин алгоритмин компьютер түшүнө ала турган тилде командалардын же операторлордун удаалаштыгы түрүндө жазуу. Каалаган компьютердик программанын акыркы максаты болуп аппараттык каражаттарды башкаруу эсептелет. Компьютерде маселелерди нормалдуу чыгаруу үчүн программа эч кандай толуктоолорду талап кылбашы жана тиешелүү документи бар болушу керек. Ошондуктан компьютерге иштөөгө салыштырмалуу көбүнчө программалык камсыздоо терминин колдонушат. Программалык камсыздоо катарында программалардын, процедуралардын жана эрежелердин, ошондой эле берилмелерди иштетүү системдеринин жашоосуна тиешелүү болгон документтердин жыйындысын түшүнүшөт. Бул маалыматтардын бардыгы Ош технологиялык университетинин Пафтас жана технологиялык колледждин информатика кафедрасынын студенттери менен болгон жолугушууда айтылды. Атайын адистердин катышуусунда өткөн иш-чарада бул багытта билим алып жатышкан ар бир студент өзүнө кандайдыр бир чоң максатты коюп, келечекке карай ийгиликтүү багыт ала алат деген ишеним чоң. А сен бычакты кармабай жүр, мисалы үчүн аш болушусуң, бычак кармабай жүр. Жөн гана мунун тамак мындай жасалат деп көр. Анда бычакты келип кармаганда бир пиязды да туура албай каласың да. Ошондой учурдан биз алыс болуш үчүн азыр ага чакырган стажировкаларга барышыбыз керек, практикаларга чыгышыбыз керек, өз алдыбызча аракет кылып умтулушубуз керек. Кандай максаттарды коюш керек экен, максатты кантип аткара билүү, анан жана дагы өзүмө керектүү нерселерди ушу улана кайдан ала алдым десем болот. Жалышпайсың. Мугалимдик кесип эң байыркы кесип. Байыркы доордо адамдар уруунун эң картаң адамынын алдына барып, андан тамак тапканды, кийим тиккенди, коркунуч туулганда бири-бирине белги берүүнү үйрөнүшкөн. Ошондон бери бул ардактуу кесип жашап келет. Түйшүгүнө карабай мугалимдер кесиптин рахатын эч нерсеге алмаштырбайт. Жыл сайын мугалим үчүн жашоосунун жаңы барагы ачылат. Биз жашап жаткан турмушта кесиптердин жүздөгөн ар кыл түрү барбын. Ошолордун ар бири ардактуу экени талашсыз. Эң башкысы кесипти туура тандоо зарыл. Инсандын бактысы жөндөмүнө, шыгына, мүмкүнчүлүгүнө, каалоосуна жараша өзү сүйгөн кесипти жаңылбай тандай билүүсү жана ал кесипке байланыштуу билим алып, тажрыйба топтоп, чыдамкайлык менен эмгектенүүсүндө. Биздин окуу жайдын студенттери өздөрүн окуткан окутуучуларын таң эрте майрамдык маанай тартуулаган жагымдуу музыканын коштоосунда тосуп алышты. Алардын ар бирине куттуктоо айтышып, гүл берип, сабактарына узатып жатышты. Майрамдык шаң тартуулаган бул көрүнүшкө ар бир окутуучу ыраазы болушту. Албетте келген окутуучуларыбыз ушу эрте менен болсо дагы аябай кубанышып, толкунданышып, рахматтарын айтып, ыраазычылыктарын билдирип, мындан дагы ушул студенттерди талыкпастан билим берүүгө дагы аракеттерин кыла беребиз деп баягы жакшы сөздөрүн, жылуу, жагымдуу сөздөрдү айтып, ушу мугалимдер ыраазы болуп атышты. Биздин негизги максат ушул мугалимдерди колдоо, алардын көңүлүн ачуу, анан мугалимдерибизди ушул илим билимге, анан студенттерди жакшы билим берүүгө, талим тарбия берүүгө шыктандыруу болуп эсептелет. Роза гүлдөй ачылган эжекелерибизге роза гүлдөр менен бүгүнкү майрам менен куттуктап,
тосуп алдык. Ушу Ош технологиялык университетинин жалпы мугалимдерин 5 октябрь мугалимдер күнү менен майрамы менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Жана ошондой эле Ош технологиялык университетинин мугалимдерин эмес, жалпы мугалимдерди бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. ЮНЕСКО тарабынан жарыяланган 5 октябрь мугалимдердин күнү 1994-жылдан бери белгиленип келет. Кыргызстанда мугалимдердин кесиптик майрамы октябрь айынын 1-жекшемисинде белгиленет. Биз алгач мектеп бособосуна тагандан кийин атамгасын тааныды. Биздин экинчи ата-энелик атка татыктуу жана бул жашоодо өз ордубузду тапканга чоң салым кошкон бул албетте биздин алтындай болгон мугалимибиз болуп саналат. Мугалим өмөлү дарак деп бекеринен айтылбаса керек. Мугалимдин иши айтып бүткүс дастан сыяктуу десек жаңылбайбыз. Анткени мугалим жүк көтөргүс эмгек кылып Кыргызстандын келечеги болуп саналган жаш балдарга билим берүүнүн үстүндө эмгектенип келет. Ушундай оор кырдаалда түшүнүк менен иштеп, өз мугалимдик жумуштарын сүйүп иштеген мугалимдерибизге ыраазычылык жана алкыш сөздөр гана татыктуу болот. Өздөрүнүн студенттерин мактанып атканы үчүн. Улар. Могу домду көрдүңөрбү? Ошол домдун макетин мына мен студентим түшүргөн да. Белки укпадыңарбы? О, жаңыбызды билесиңерби? Ошонун макетин мына менин студентим түшүргөн. Ошол болбос кичине ийилип калыптыр өзүңө окшоп. Ал эчтесемет. Мына тишти көрдүңөрбү? Ошону менин студентим кыйшайт. Кийинки тамаша Оштуда англис тил сабагында болгон окуя. Так, good morning, teacher. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear teacher. I'm glad to see you. Ey Sadık, sen ne savunlaşmaya lazım? Bardığına savunlaşma baştan. Good morning, teacher. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear teacher. I'm glad to see you. I see you, Pegu. I see you, Pegu. No, sir. I see you, sir. Stop! Sit down, please. Sadık, sit down, please. Dey. Sit down, oturam lan. Sit down, ton koyup oturan sen. Sit down, please deyin otur deyin. Sağa dayanmadın mı? Benim aytkanem sen dur. Ata degendi Anglisçe der. Atanı mı? Atan. Faze değil. Ha? Apan için. Maze değil. Malares tağan için. Takaze değil. Hey! Tağaza demek. Ha? Zetaka değil. Ошондой. Oturayım. Otur. Ne lan? He? Sen uydun ne değil? Uydu ekkan deyip ağay. Ha, malazız. Uydun balazı torpak ne değil? Ağay emi torpaktu çoğoyga çen işleri de beyturan. Çoğoygonda ekkan deyip. Ha, malazız. Biz hepsi sırasam mı lan? Ha, sıra. Rüçkanı ahmet seni de. A pen değil. Ben stolduçu. A table değil. Stolun üstünde rüçkan tırat deyin. A pen on the table değil. Şunu değil. Hı? Stolun aslında o kasaç. Anda a table on the pen değil. Allah hadi gel. İlk saat. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош шергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай.
технологиялык университетинин тарыхы 1963 жылы Фрунзе политехникалык институтунун жалпы техникалык факультетинин базасында атайын бир бөлүм болуп ачылуу менен башталган. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жайы болгондуктан бүгүнкү күндө университетибиздеги 8 факультет, 4 институт жана 3 колледж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы, жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттеринин сапаттуу билим алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1 миллиондон ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 90 мезгилдик журналдар менен камсыз болгон 400 орондуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, EdNet тренинг залдары, студенттердин өз чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, көркөм, адаби, би секциялары уюштурулган. Ал эми университет турмушун чагылдырган жаштык телестудиясынын базасы алып, Stud Times студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ KG студенттик коомдук журналы жарыкка чыгарылып, өз окурмандарына университет жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин инженердик курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнүн жаңылануусуна салым кошпостон, өз тажрыйбалары жана алган билимдери аркылуу коңшулаш жана алыскы чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат. Ош технологиялык университетинин автоунаа факультети республикабыздын мамлекеттик автоинспекция кызматкерлерин, автоунаа жана автоунаа чарбачылыгынын адистерин даярдайт. Ошондой эле башка мамлекеттер менен поезд, деңиз жана аба жолдорунан сырткары товар экспорттоо, импорттоо багытындагы уюштуруучу адистерди даярдашат. Ош технологиялык университетинин энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактарындагы электр байланыштарын оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер-механиктерди, инженер-электриктерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продукталарын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технология жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан кен байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө таасир этүүдө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет. Кыргызстандын түштүк регионунда биринчи болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн башка мамлекеттер менен дипломатиялык байланышын чыңдоо үчүн жана социалдык кызматкерлер университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт. Ааламдашуу алкагындагы болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кубулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кесипке окутуу, колдонмо математика жана информатика, колдонмо информатика адистерин даярдайт.
Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Технологиялык колледж 9 жана 11 классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Университеттин спорттук командасы шаардык, областтык, республикалык мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Бүгүнкү күндө республикалык жогорку окуу жайлар аралык спартакиадада жогорку лигадагы командалардын катарын толуктайт. Жаштар комитети, студенттик дебат клубу, карьера борбору тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, илимий студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундуу студенттик жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайым ачык.